Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы инновациялык орто мектеби 100 жылдык тарыхы бар мектеп. 1920-жылы Дөрбөлжөн айылында 4 жылдык мектеп. Андан соң Сталин Ломоносов ысымындагы мектеп болсо, азыркы күндө кыргыз эл жазуучусу, драматург жана коомдук ишмер Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы инновациялык акылдуу мектеп. 2014-жылы инновациялык мектеп статусун алып, 2021-жылы декабрь айы менен институционалдык жана программалык аккредитациядан өтүп, 2027-жылга чейин орто билим жана жалпы орто билим берүү тууралуу күбөлүк берүү укугун алган. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин чечими менен акылдуу мектеп келечектин мектеби долбоору боюнча иштейт. Колдонуп келе жаткан мектептин имараты 1978-жылы ишке берилген. Биздин мектепте окуучулардын билим алуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ар бир окуу кабинеттеринде видео көзөмөлү коюлуп, 89 камера бир система менен бардык кабинеттерде мугалимдер үчүн замандын талабына ылайык проекттор экрандары менен, персоналдык компьютерлер, интерактивдүү панель, планшеттер менен камсыз болгон. Окуучулардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу үчүн 2 футбол аянтча курулган. Мектеп жамааты өздемерчүлүгү менен фойе, окуу кабинеттерин жасалгалашкан. Мектепке тиешеси бар бардык тараптар, мамлекет, Билим берүү жана Илим министрлиги, жергиликтүү бийлик, ата уулдар, жетекчилик, бүтүрүүчүлөр, мугалимдер тарабынан имараттын инфраструктурасын оңдоого көп көңүл бурулуп келет. Мектепте иштеп кеткен ардагер мугалимдерибиздин да салымы зор. Акыркы жылдары Сайнагүл Абдыраева атындагы орус тили, Аким Токтосунов атындагы тарых автордук кабинеттери колдонууга берилген. Көп жылдык үзүрлүү эмгеги бар эже-агайлардын ысымдары педагогикалык кеңештин чечими менен жактырылып, демөөрчүлүк менен бардык шарттары түзүлүп, колдонууга берилип келет. Жаңыдан окуу кабинетине ысымы берилип жаткан биздин ардактуу мугалимибиз Кубанычбүбү Чолукова билим берүүнүн мыктысы, көптөгөн сыйлыктын ээси, ардактуу атуу, мыкты эне наамынын ээси. Кубанычбүбү Чолукова англис тили мугалимдеринин методикалык бирикмесинде эмгектенген. Англис тили методикалык бирикмесинин мектеп үчүн эмгеги зор. Олимпиада жеңүүчүлөрүн даярдашып, волонтерлор менен иштешип, Агахан долбоорун жетектеп келишет. Чолукова Кубанычбүбү 1946-жылы 19-июнда туулган. Анын үй бүлөсү Тянь-Шань облусунда жашачу. 1964-жылы Нарын шаарындагы Токтогул атындагы 11 жылдык мектепти аяктаган. 1969-жылы Фрунзедеги Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер институтунун чет тилдер бөлүмүн англис тили адистиги боюнча аяктаган. Эмгек жолун Актала районундагы Жданов атындагы орто мектепте англис жана орус тилдеринин мугалими болуп иштөө менен баштаган. 1970-1975 жылдары Тогуз-Тороо районундагы Казарман орто мектебинде, 1976-1980 жылдары Атбашыр районундагы номер 2 Ленин мектебинде, 1981-2003 жылдары Актала районундагы Бейшеналиев мектебинде англис тили мугалими болуп эмгектенген. Талыкпаган эмгеги үчүн мектеп администрациясынын райондук, облустук билим берүү бөлүмдөрүнүн бир нече мактоо баракчаларына, ардак грамоталарына ээ болгон. 1996-жылы Кыргыз Республикасынын эл агартуунун отличниги төш белгиси менен сыйланган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аялдар конгрессинин өрнөктүү эне медали менен, Кыргыз Республикасынын ардактуу инсандары коомдук бирикмесинин ардактуу айымы төш белгиси менен сыйланган. Иш тажрыйбасы менен ар кандай газета, журналдарга бөлүшкөн. 3 кыз, 3 уулдун татыктуу апасы, жогорку билимдүү, өз тармагы менен эмгектенишкен уул кыздарды тарбиялаган. Дыйкан чарбалык, жеке ишкерлик, жетекчилик менен өз орун тапкан уул келин, кыз күйөө үй бүлөнүн сыймыгы. Чолукова Кубан эже биз үчүн насаатчы, кеңешчи, ошол эле учурда кесипкөйлүк, чынчылдык, жоопкерчиликтүүлүк, сабырдуулук, оор басырыктуулук менен өзгөчөлөнгөн мугалимибиз. Бардык иш-чараларда биз менен бирге ардактуу эс алууда болгондугуна карабастан, жамаат менен тыгыз байланышта. Мектеп жамааты эжебизге чың ден соолук, узун өмүр, жаркын маанай, кажыбас кайрат каалоо менен ыраазычылык билдиребиз. Ынтымак менен билимдүү коомду жаратууга өз салымыбызды кошобуз. Билимдүү коомдун келечеги кең. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.